спикер Аида Касымалиева айтып атат, сиз баягы бул жакта депутаттарга кысым басым кылды, анан тышкары мага дагы ушундай кысым кылып добуш бересиңер деген көрсөтүү болду депчи. Эми Аида Камчыбековна менен мен буга чейин жакшы мамиледе болчумун. Андан кийин эч кандай коркутуу болгон жок. Биз аны менен мындай четке даже сүйлөшүү болгон жок. Или отурган трибунасында жанына басып да барган жокмун. Анан эмне себептен мындай айтты, эмне себептен болду, мындай нерсе мен дагы бүгүн да басып баргым келген жок. Сиз ошо төгүнгө чыгарганыңызды ал айта берет да деп атат да, биз азыр сурадык да. Эми айтканда силер ошол маалда барыңар карап турдуңар. Бир жерде экөөбүздүн сүйлөшкөн эмебиз барбы? Эми бул жөн эле көчөдөгү эме эмес да, резиденцияда бардык жерде камера бар, чынбы? Анан эми аны менен эч жерде сүйлөшпөсөм, эч жерден карабасам, көрбөсөм, биз депутаттар менен турганда келип машинасынан токтоп түштү, болду. Эми айтып атпайбы, а жерде жазып атпайбы, менин машинам да жок, мен троллейбуста жүрөм да. Эми как төраганын орун басары катары ар бир эки төрага орун басары экөө тең машина менен жүрөт. Эми а жерде көрүнүп эле турбайбы эмне болуп атканы? Ал эми мындай пикирдин артында сиздин оюңузчу Эми менин оюм эмне? Менин оюм бу жерде эчтеке жок, анын оюнан сурабайсыңар. Сиздин пикириңиз эмнеден мындай чыгып атат? Эми билбейм аны эмнеден чыгып атканын. Ал эми 6-октябрда Достук мейманканасында Жогорку Кеңештин ошо депутаттардын бир бөлүгү чогулуп, ал жерде спикер алмашып, өкмөт башчылыкка Садыр Жапаровду көрсөтпөдүбү? Ал жерде сиздин дагы Садыр Жапаров менен жанашып отуруп түшкөн сүрөтүңүздү дагы жарыялап атат да, анан бирге ошол жерде, ал жерде ошо кысым болгон деген сөздөр. Эми а жерде жанашып отурганда депутаттар менен отурдук. Ага чейин Талант Мамытов отурган ал орунда. Анан Садыр Нуркожоевич келип отуруп атса, мен эмне тур бияка отурба деп атайын. Эми жаныма отуруп калыптыр, андан эмне болмогон. Депутаттар ошол эле убакта ар кандай коркутуулар болуп жатат деген сак сөздөрдү айтып атышат. Ал эми сизге карата. Эми ар ким Ал эми ушул эки добушуңузду сиз кандай? жок, ар ким ар кандай айта бербейби? Бирок эми факты болуш керек да. Эми бирөөнүн жеп чалып алып, бирөөнү коркуткан жерим жок. Же бирөөгө СМС жазып коркуткан жерим жок. Же бирөөнүн эми ар бир мен бул депутаттардын арасында эң жаш депутат менмин бүгүнкү тапта. Андан кийин ар бирөөнүн мындай коркутканда мындай эле депутат эмес, ар бирөөнүн артында 10 миңден добуштар бар депутаттар, чынбы? Андан кийин эми коркута койгондой мен бир кирим чөйрөсүндө жүрбөсөм,